Assalamu alaikum. Жанар иnim deyren ha, ukam. Ол қарап отырсам бардығында тұрышып, мында отырады да агрессияны өзің ада еркен сезіп отырып да. Жанардың астында отырам деп мында тұрышып отырамыз да. Кішкене позитив бітіріп анан біздің жашыбыз 41-ге шықтым мен өзім. Бай саясатчы болып туылмайсың, саясатчы болып қалыптанасың дегендей қолымдағы болып жатқан нәрселерді көріп тұрып, четте қарап тұра албай еткенбіз. Мен Facebook'tan оқып жолыңыз болады деген үшін азыр жолдан бір инім жол болып қалып, жүріңіз барып келелі деді. Келдік. Негізі реалды жашоо менен мынау болып жатқан чогулуш эки түрдүү да. Ачык элечи. Биякта чогулуштар миңдеген чогулуш болуп атат. Жашоо вообще башкача да. Жөн сөз сүйлөнүп атат да мындай. Сүйлөнүп атат, бирок иш жүзүнө аткарылбай атат. Жакшы жактары дагы бар. Эми мына шаардагы бир жарыктандыруу же болбосо жол оңдоолуу, муну мен өсүү, өнүгүү деп айтпайм да. Биз руханий байлыкты өстүрүшүбүз керек да, биринчичи. Мен азыр 2-3 жылдан бери сахнадан алыстап кеттим, бирок тойлордо кызматтамын. Эң чоң көйгөй тойго келип такалып атат да азырчы. Депутаттар болобу, башкалар болобу, ушуну жон териңер менен сезсеңер керек, тойго барсаң элдин бардыгы наалып атат да азырчы. Тойго айла жок келдим, көңүлдөп келдим, 5 саат адам 5 саатта тамак жейт, мен таң калыштуу нерсе да. Бул шайлоодон сырткары нерсе. Менде аябай азыр 1-3 саат, 4 саат сүйлөй турган сөзүм бар өзүчө. Өзүм мен ордум жогорку кеңеште деп ойлойм, бирок кече Урмат Усенов депутаттыкка барам десе сразу Маданият министрлигине жардамчы кылып алды. Мен мүмкүн айтам мэрге вице-мэр болуп калышым мүмкүн дегендей. Мен уюштуруучумун өзү, колуман келет иншалла дейли. Тендер маселеси боюнча, мына коомдук улуттук идеология, элдин рухун көтөрүш боюнча бир өзүмдүн ойлорум бар да, жылда 220 адамды үйлүү кыла турган проектим бар. Bir günde 27 tiyilden tura gelip, bir ayda 8 somdan, bir жылда pasportu var adam 100 somdan şotko kotorsa, bu men şotum emas, müftiyatка bir şot açayım dep былтыр өткөрдүм, жаштар комитетине келдим. Мен истеген bir иним бар экен да, колдоп берем деди, бир 50 баланы топтоп берем деди, ал иш аткарылбады. Анан могу жерде таксист балдар топтоп, жанымдан каражатым менен футболка чыгарттым. Мекенге салым кошуу күнү депчи. Мен муну Алла ыраазычылыгы үчүн жасаган деген ниетим бар. Эртең өз соңундагы акыретке барып турса деген ниет да. Жылына 220 адамды үйлүү кылам деген ниетим бар да. Бул так иштелип чыккан. Ушуну жогорку кеңештен колдоп берсеңер. Анан кийин бизде мына элдин аң сезимин көтөрүшүбүз керек да. Элдин духу аябай түшүп калдычы. Кимди этишти билбейт. Журт атасы деген мындай бир сүйлөш керек да. Журттун атасы жок болуп атат да азырчы. Парламент угабызбы, журт атасын угабызбы, өкмөт угабызбы, кимди угабыз, же мэрди угабызбы, кимди угабыз. Бирөөнү ээрчишибиз керек да, бизде идеологиянычы. Ушул жөнүндө мен мындай жеке дагы өзүмчө кайрылам, Жанар. Мен Таңатке тойлор боюнча кечирип коесуз. Сөзүңүз ошого бир аз токтолсоңуз. Тойлор боюнча мисалы муну тойлор коюнга окшош. Көбү айтышат, мисалы сиз өзүңүз тойдо кызмат кылып, бирок өзүңүз баягы жактырбай атканыңыз дагы өзү жакшы көрүнүш да, мындай ошого жетип калды деген сөз да. Мисалы үчүн муну мисалы тыюу же башка кылуу аркылуу ушул кандай жолу бар, мындай эл колдонуу туура түшүнөбү эмне? Бул биринчиден илимсиздик, биринчиденчи, экинчиден мусулманбыз дейбиз, бирок шарият менен жашабагандык. Атыбыз мусулман да, мен Америкада 1 жыл жүрдүм. Американецтер мусулман эмес да, бирок жылмайып саламдашат, баягы жылмайып садага дегендейчи. Лос-Анджелесте 6 ай жашадым, Питтсбургда 4 ай жашадым. Чикагодо жүрдүм, Нью-Йоркто жүрдүм, бирок элдин аң сезими мындай көтөрүлгөн да. Бизде ушуну президент дагы, өкмөт дагы, Абылгазиев депутат 120-сы билеби билбейби, эл аябай негативдешип кетти. Өлдү, атты астында сойду, зордо деген жаңылыктар элдин мындай коомго өтө көп болуп кетти дагы. Адам бир эле мындай кабагын бүркөп койсо канча кыжалат болосуң да. Өлдү, атты астында сойду, зордоду, 5 жашар баланы зордуктады, минтти, антты. Мындай как будто бир ит өлгөн эле болуп калды да азырчы. Эл өтө мерез болуп калды. Мына жерде бирөө ич угап жатат десе, карабай өтүп кетер, ушундай бир мерездик алып кетип атат да. Бул Кыргызстанда 14 000 НПО катталган дейт. Неправительственный организациялар каржыланат буларчы. Ар бир телевидениеге сайттар, мисалы Т-медиа деген бар, ошто
дагы бир Толгон Токой, дагы бир 10 чактысы бар, мен аттарын эстей албай атам. Америкадан каржыланат. Булар элдин аң сезимин бузуу үчүн ушул Кыргызстанда иш жүргүзүп атат. Жаман жагылык, элдин бир духун көтөрүш керек, YouTube'да кара, өлдү, аттасын сойду, бардыгы агрессивдүү. Бул баягы неме Джон Кехонун баягы Акылдын күчү чексиз деген китеби бар эле. Ойлон окуңуздар, ошол китепте айтып атат да, мисалы үчүн адам эртең менен турганда денеңде 100 сомдук зарядка менен турдуң да. Келип туруп телевизорду сайсаң, сайтка саякат, коррупция, өлдү, аттасын сойду, зорду. Адам духу түштү уже. Жолго чыкты, светофор 1 секунд туруп калса, нервиштетет де айдабайсың сигналды бас. Коюпду калып кетип атабыз. Ким жетелейт? Мен мына тойду бир жумада жолго салып кое алам. Акылымдагы, күчүмдагы эркимдагы жетет да. Неужели деген 120 депутат элдин өкүлү отурат. Буга чоң акылдын кереги жок. Буга жөн эле 453 айлык өткө өкмөттүн атынан, президенттин атынан, ошол жогорку кеңештин атынан каттарды жөнөтүш керек. 450 кагазды чыгарып, мындай кылып туруп копия кылып, анан ар бир айылга, айыл башчыларга ошол кат жетиш керек. Айыл башчылар ар бир той кылам деп аткан болсо, чакырат айылда той кылып атса, кийин ресторанда той кылып. Ошто 45 ресторан бар экен. Ошто 45 ресторан, эсептеп көрсөң 200 миңден чыгып кеткенде күнүнө 9 миллион сом кетип атат. Азыр Ошто, именно Ошто койлор девизара күрүшүп калды. Тойда акырында аш жебейт мисалычы. Мен күнүнө көрүп атам. Мен аштым, не кыласы бар азыр? Эл жебей койду го десең, нема кылалы деге койларга беребиз деп атат поварлар. Ачыгы да. Көрүп туруп зенинге кече 92-жылы Ошто түштүкчө айтканда нака, араб тилинде айтканда жүгөрү жеген күндөрдү унутуп калдык кыргызча ачыгы. Тойлорго чектөө коюп, тойду жолго салыш керек. Эгер дүйнөгө ашып атса азыр тойдун рисовка болуп калды, көрүнүш, мактаныш болуп калды. Кыздар дагы туура түшүнсө, сөзсүз ЗАГСка чыгып, же болбосо 500 адам чакырып, кече алайда тойду болдум. Элдин кабагы бүркөлгөн. Мына элди президентти Акаевден баштап баарын туура деме мындай. Элдин духу түшүп калды. Мындай ойлонуп отурат, бир күн 3000 сомуна ишматка кошушун керек, анын аркы күнү 5000 сом ташматка кошушун керек, ошону ойлонуп отурат. Курламас антрака чыгып сүйлөшөм карапайым калк менен, тойго тажадык деп, токтосо болот эле деп калды. Мен мага жагып атат, мисалы үчүн тыйын 15-20 миңден табам мен ачыгы. Бирок жалпы элди карап туруп, тойду жолго салса көп нерсе өзгөрөт. Анан неге ислам менен жашабайбыз да, буга баары келебиз бизчи, жалган айтабызбы, калп башка светский дейбизби, баары бир ислам шариятына келебиз иншалла деп айтайын. Же баягы хизбут деши мүмкүн, башка деши мүмкүн, талант айнып калыптыр деши мүмкүн. Бирок Алла Тааланын көрсөткөн жолу менен жашашыбыз керек да. Жасалма жашоонун реалдуу жашоого өтүшүбүз керек. Мен мына Оштун мэрине деле таң калбайм кылып аткан ишинечи. Ушул акчаны ушундай болсо мен мындан экесе жасайм ишти. Колман келет, мен уюштуруучумун. Ошто туруп алып, Россиянын 24 шаарында мисалы концерттерди уюштуруу. Концерттен оңой бул уюштуруушу, элди чакырыш аябай кыйын. Тендерлерди мисалы үчүн мына жерде 19 миллионго эстага баягы подиум курулду. Мен баарын эсептедим ошону. 32-лик арматура коюлса мен жер үйлөрдү салып саттым. Себеби мен түшүнүгүм бар стройка боюнчачы. 1-2 жер үй салып саттым да Кызыл Байракта. Көп нерсе оңдой турган, аябай көп нерсе уюштуруш иштерине мен анын арачылыгы үчүн жардам берейин, телефонду алышайлы, жана сен активдүү жаштардын арасынан чыккан депутатсың. Бир 20дай депутат сүйлөп атат. Баарын билем мен. Элдин астына чыкканда жасалма артист, мына жашоодогу немесин билебиз мен депутаттар. Бабанов менен жүрдүм, Келдибек Ташиев менен жүрдүм. Ошо шайлоодо эртең деле ошо шоу концерттер менен болбосо жолу ошо эч ким келбейт дагы да. Ал брошюра таркатып, немеге жетелекпиз, аны окубайт, ишенбейт себебичи. Ишенбейт, муну мына апарып үйгө таштап коет мындагы элечи. Рахмат. Биз реалдуу жашоого өтсөк да, мындай ойлорубузду уксак бирибиз. Мен да Кыргызстан үчүн күйүп жанам да. Анан дагы бир маселе, ушуну мүжеле жолго салбайт. Өзбекстан жылына кече Өзбекстан сайтында жүрөт 1 миллион 200 миң Кыргызстанда иш менен камсыз болду дейт. Бул деген нерсе өзү 6 миллион калп болсок. Элементарный мына Ошто милициялар 3000 сомдон 5000 сомдон розыска иштеген элилер бар. Бир 5-6 тааныштарым бар. Жөн эле тырыштырып акчасын алып эле ошентип эле айлык аз эми $200 айлык алышат аяк бягы. Иштеп атса ошентип элечи. Ушуну мамлекет, парламент Өзбекстандан 300 миң
гражданин чыкса 2000 сомдон ар бириге баягындай неме деп коет эле, social security немече, англисче, орусчасы рабочий баягы иштеген уруксат. Айына 2000 сомдон берип койсо алат электи, каяктан аламыз дейт да. Мен устанада иштеттим. 60 миллион доллар түшөт экен 7 айда, жаздан күзгө чейин. Жаман. Жаздан күзгө чейин 2000 сомдон 300 мигрант Россиядан чыгып стройкага иштегендер акча төлөсө, буга дагы чоң акылдын кереги жок. Ошол ар бир таможняга кире беришке бирден будка коюп коюш керек. Чоң акылдын кереги жок. Уюштуруп иштер эле керек бугачы. Ошо будка көп болсо бир 1000 долларга бүтөт. Ошону жасатып коюп коюш керек. Ар бири киргени, Кыргызстан киргени ошол жерден разрешение работаны алат. Мен Өзбекстанга анжан кокон айланып келдим. Жашоо өтө оор экен, ачыгы да. Ошого 60 миллион доллар деген сөз бул 60 дом да. 100 квартирадан 60 дом. Эми көп нерсеге акыл жетет. Мен эми илгери кичинен базада чоңойгон. Кийин 2000-жылдан баштап бягына кудулдукка кызыгып, кудулдукка чыгып кеттик. Бирок көп нерсеге акылым жетет. Практикмен, мындай теоретик эмесмин. Эгер мындай күрүп жанам да, анан көзүм менен чектелип айта албай атабыз. Анан бирөөлөр, "Я бул кудул эми, сен койчу кудулсун" дейт. Кудул деп чектеп койгон да. Мен президент боло турган оюм да барды, мисалы үчүн. Оюм бар, ар ким көз карашы бар. Көп маселелерим бар, жүрөктө кайнаган. Айтабыз, иншалла. Эми уже 41-ге чыгып калдым дегендей эмес. Американын президенти 73-тө, 73-тө. Малайзияда 93 жаштагы Махатхир премьер-министр болуп өлкөдө реформалар жасап атат. Эми сиз 41 менен салыштырганга болбойт. Анан Украинада сизге жанагындай жакшы салыштыруулар айтат. Украинада Зеленский президент болду керек болсо. Эл баягы эски жүздөрдөн тажаганда ар кандай эме көп эмелерге барат да. Я Владимир Зеленский, я очень горжусь, спасибо. Анан тойлордо элден биз дагы жанагы пикирлерден, коомдук пикирлерден коркобуз да. Бизде эл башкачараак, анан баягы демократия тиги деп атып. Өткөндө мен Лейлекте жүрүп келдим 2 күн. Тажикстандын той өткөрүү системасын айтып беришти. Ал жерде ресторандын кожоюнуна айыппул салып коет экен. Ресторандагы штрафтарды сала берсе болчойт. Алар келген анан жанагы сандан өтүп кетсе, дароо полицияга өздөрү чалат экен. Өтүп кетти мына деп. Болбосо өзү штраф салат, чалбай койсо. Ошондой. Анан бизде чын эле ушул мактанган жагынан башка. Азыр тойдун авторитетин ырчылар менен анан депутаттар менен эсептеп калышты да. Баланчанын тоюна 8 депутат келиптирди. Анан бизде да чын эле ушундай, чынын айтайын. Мындай мамилең жаман болуп, анча-мынча бир-экиге айтышып, урушуп жүрсөң дагы, бирок баласын үйлөп атканда, душман көзүнө бир келип берип кой жаке дейт да. Анан биз мисалы ал эми тойдун эме башкача болуш керек да, бирок ошол мындай эме менен чектелип калды да. Өзү мындай үлгүлүү биз болушубуз керек. Мисалы мен үйлөнүү тоюмда мен бир 80 киши менен өткөргөм. Мындай жанагындай жиптер менен такыр загыска чыккан эмесмин. Мүмкүнчүлүгүм бар. Мен чакырсам, таандыкеден жакшы сурансам, оштон учуп барганга даяр. Башкалардан сурансам, баары даяр, келгенге даяр, кошумчасын кошконго даяр. Бирок мындай андай кылбаш керек да. Анан той маселеси ушундай. Бирок азыр бир демилге көтөрүп чыгарсаң, элдер, депутаттар, силерне биздин тойду эмне силер өткөрүп берип атасыңар дегендер четтен чыгат. Мен өзүм билем, өзүм тапкан акчамы өзүм жумшайм. Сен неменин чөнтөгүмө киришип атасың дегендер дагы аябай көп да. Сен чечесиң эми ушу тойго чейин киришесиңер эмне дегендер дагы бар. Аны өзүнчө сүйлөшөбүз сиздин сунуштарыңыз менен кошо. Негатив боюнча да чын эле ушундай. Биз сайттарга кириштендер эметип калдык. Зордуктап кетти, 12-нчи этаждан секирбейди дегенде мындай элдин мисалы мен президент Атамбаевка пресс-секретарь болуп турганда эртең менен кадимкидей президент менен ушул маселени талкуулаганбыз. Могу эртең мененки телепередачаларды, радио передачаларды бир позитивге бурбайлыбы? Ошол эле заманага КТРдеги акча бөлөлүчү көбүрөөк. Бир мындай элге эртең менен турганда радиолорго мисалы жумушка баратканда кичине мен жашаган өлкөдө ушундай бир жакшы жактар да бар деп ойлонуп кетсин деп кадимкидей радио немелерге акча бөлгөнбүз. Ошол убакта эми ушундай бир идеология керек да. Ошондо сүйлөшүп биз эртең менен адам жумушка баратканда уже настроение түшүп баягы эме болуп калбасын деп көп радиолор менен кадимкидей сүйлөшүп эртең менен мындай бийликти сындай бергиле, сого бер, талкалай бер. Бирок түштөн кийин башта
эртең менен кичине мындай элдер жумушка баратканда баласын бала бакчага алып баратканда кичине мындай көңүлү көтөрүлүп кетсин деп.